Sizin keylигишиңиз менен бүткөрүлүүчү бир эки суроо сунушум бар, шуну айтууга туура келип атат. Биринчи сунушум суроом Турдакун Усубалиевич өзү аткарылбай калган кереси боюнча жетим тоо кенин иштетүүгө келечек түзүп арман кылып кеткен. Ушул жетим тоо кени 10 миллиард байлыкта туруп атат, тонна. Bu жерден биз азыр экономикабыздын өнүгүүсү 10%тен кемибей туруп атат. Ал эми курулуш тармагы 36%тен жыл сайын өсүп атат. Ал эми курулуш тармагына ушунчалык металлдар чоң расходтолуп атат. Жана жаштык аредасын эле 15 000 тонна металл кетиптир. Ал эми биз Россиядан миллиондогон тонна темирди сатып алып, миллиарддаган сом акча жумшап атабыз. Мен сизден суранарым, ушул Усубалиевдин кересин аткаруу боюнча жетим тоо кенин 15 жылдык план кийирип иштетип берүүңүздү суранар элем. Түшүнүктүү Бейшен Аксакал башка айыңды айылынан. Туура айттыңыз, жетим тоону биз болсок азыр изилдеп атабыз. 100% өзүбүз иштетели деп, кумтөр сыяктуу кылып иштетели деген аракеттерди көрүп атабыз, бирок өтө чоң каражат кетет экен. Ал жерге бир завод салыш керек экен, завод салышыбыз керек экен. Биз жөн эле мындай сырьеону сатып ийбей, завод коюп туруп, жанагындай металл иштетип чыгара турган. Анан кийин 100% металлды иштеп чыгарышыбыз керек экен. Ошого где-то бир 7-8 миллиард, 9 миллиардка жакын доллар кетет экен. Бирок эгер ошол салынса, өзүн деле бир 5-10 жылда актайт экен да. Бирок ошол каражатты издеп биз азыр аракет кылып атабыз, муну өзүбүз иштетебиз деп. Күчүбүз жетип калса өзүбүз иштетебиз, жетпесе баягы 70-30 дейбизби, 60-40 дейбизби, инвестор тапсак ошону менен кошо иштетебиз. Рахмат. Үчүнчү микрофон.